Саламатсыздарбы? Азыр эфирде Арча медиа. Менин атым Касиет Мамырбай. Бүгүнкү түз эфирдин темасы жерди коргоо качан кылмыш болуп калды эле, анан камакка алынган активисттердин жакындарын кайрылуусу жөнүндө талкуулайбыз. Биздин эфирде Бурул Усманали, саясаттануучу жана жарандык активист. Бурулжа, саламатсызбы? Саламатчылык, эң сонун. Өтө маанилүү тема. Бүгүн негизи баарыбыз эле күбө болуп келдик. 23 октябрда одоно бузуулар менен коштолгон кээ бир активист саясатчылардын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, эртеменден баштап тинтүү жүргүзүлүп, камакка алынды. Башында 22 адам болуп, азыр 24 адам камакта отурат. Ушуларга кандай оюңуз бар негизи? Ооба. 23-ндө жекшембе күнү, воскресенье күнү ушундай иш болду. Бардыгыбыз бул күнү тиричилик менен алек болуп, андайга дароо көңүл бурганга жетишпейбиз. Бирок мен угарым менен төбө чачым тик турду. Анткени бул өтө кыйтыр кадам болду бийлик тараптан. Дароо жапырт түрдө 23, азыр канча дедиңиз? 24. Ушунча адамды бир заматта кармаган, бул жанагы фашисттик Германия түнкү саат 4-тө 22-июлда киргендей эле болду. Жана жакында Орусияда ошондой түнкү кезде, бейпил кезде кылган да. Ошондуктан бул бийликтин кадамы элге каршы, кожоюнга каршы болгон, болуп көрбөгөндөй өтө катуу бузуу болуп эсептелет. Анткени бул жарандар эч кандай өлкөнүн түзүлүшүн бузууга карата кылмыштарын эч ким көргөн жок, далили дагы жок. Ошондуктан булардын бир гана дымагы, амбициясы үчүн гана камап атат. Бул мыйзамсыз. Кыргызстандын конституциясын бузуу деп эсептейм. Өтө ошол күнү абдан эртеси күнү митингге чыктык да. Анан ойлондум, менчи эмне үчүн мындай болуп атат депчи. Бул бийликтин коркуу реакциясы. Өтө өзүнө ишенбегендик, неуверенный абал болуп атат да. Ошондуктан бул адамдарды конкурент көрүп камап салды. Жанагы тагыла турган мера пресечениялер, булар такыр ойго келбеген, туура келбеген жомок деп айта турган нерселер. Анткени мисалы даже конкурент болду деген учурда деле алар Кыргызстандын любой жараны, инициативалары болсо мыйзамдын чегинде оюн айтып, конкурент да болгонго акысы бар, толук акысы бар. Бул мыйзамга каршы эмес. Бүгүн президенттин кайрылуусун интервью берген экен, уксам алар Кемпироватка күйбөй эле, чындыгында бийлик үчүн гана ушуну колдонуп атат Кемпироватты деп жазыптыр да, айтыптыр. Бул аргументтин өзү эле өтө күлкүнү чакырат да. Анткени мисалы бийликти каалаган үчүн дагы камаса болбойт да. Мисалы сиз же мен бийликти кааласак да, экөөбүз сүйлөштүк, бир сүйлөштүк, көчөдөнбү же интернеттенби, ал кылмыш эмес. Бул мыйзамдуу нерсе. Бул жерде бийликке келүү деле максат болбой эле, чындыгында ошол стратегиялык суроолорду талкуулашып, маалымат талап кылышкан. Бул жерде сиз айткандай чек-арадан келип чыгып атат. Чек-ара суроо чырынан. Кыргызстандын чек-аралары дагы сурооңуз барбы? Ооба, Бурул айым, мен сиздин сөзүңүзгө карата кожоюнга каршы иш болуп жатат деп айта кеттиңиз. Ооба. Сиздин оюңузча ошондо бул укук коргоо органдары президенттин кандай десем, президенттин көзөмөлүсүз эле ушуну жасадыбы, же бул деген бир ошол бийликтин чогуу жасалган бир иши болуп атабы, ушул куугунтуктоолор? Албетте түптүз бийликтегилер, жогорку президент жана ошо укук коргоосунду системасын башкарып аткан кишилер эң жогорку чекиттен келип аткан бул заказ. Анткени биз билебиз, биздин сот системасы дагы башка ылдыйкы аткаруулардын бардыгы жогоркудан буйртма болмойун ылдыйда өз калаанын кыла албайт. Тилекке каршы институттарыбыз эгемендүү иштей албай атат. Тилекке каршы.
Алар өзү эле иштеп, система өзү эле автоматически иштеп кетсе сонун болот эле өлкөбүз үчүн, Европадагыдай болуп. А бирок ылдыйкылар үстүдөн гана келмей сайын. Анан бул жерде президент мисалы ошол улуттук коопсуздукту коргоонун башчысы экөө тең, жана анын айланасындагы жана чечкен адамдар, алардын ойлору, ниеттери аткарылып атат. Анткени алардын көрсөтмөсү же заказы жок, бул иш болмок эмес. Ошондуктан бул мен дагы айтып кетем, кожоюнга каршы болгон иш. Анткени өлкөнүн кожоюну бул эл. Мына ушул оппозициянын ар бир мүчөсү дагы ошол эл. Аларды сөмөй менен көрсөтүп, бул деген жаман эл, ал жакшы эл деп айтканга бийликтегилер акысы жок. Принцип боюнча Кыргызстандын жарандары 2 киши болобу, канча киши, элдин бир бөлүгү. Демек элдин бир бөлүгүнө каршы чыгып атат. Алардын акылдары туура келип, бир инициативаларды, ойлорду, суроолорду берип атса, ошол үчүн камап атат. Бул өзү эле априори өтө бийлик тараптан чоң кылмыш болуп эсептелет. Конституцияны бузуу болуп эсептелет. Анткени конституция боюнча сындоого, өз оюн айтууга, сунуштарды берүүгө жарандардын акысы бар. Бир гана журналисттер, бир гана оппозициянын эмес. Мен дагы жөнөкөй көчөдөгү кишинин да акысы бар. Ошондуктан ар бир мындай булар үчүн бузуку деп ойлонгон адам чындап туура эле жаран болушу мүмкүн да. Булар жарандын жалпы эле укугуна шек келтирип атышат. Демек, конституцияга шек келтирип атат. Анткени кайрадан айтам, конституция боюнча ар бир жаран бийликтин, элдин бир бөлүгү. Анан бурулайым дагы бир суроо бар да. Мисалы, президенттин айтымында ошол бир нече саясатчылар Кемпир-Абад темасын козгоп, аны шултоо катары эле, бийликке келиш үчүн шултоо катары кандай десем, колдонуп жатышат. Сиздин саясат таануу катары муну кандай эсептейсиз негизи? Тааныган адам катары бул чын эле шылтообу же бул бир патриотизмдин бир эмеси, белгисиби? Бул окудум мен дагы күндүзү, абдан таң калдым. Бул актануу катары болуп атат. Түшүнбөгөн элдерге манипуляция болуп жатат. Көрдүңөрбү, булардын чыныгы максаты чек ара эмес болчу. Алар ушуну шылтоосун көтөрүп, чырылдап, биз менен таймашып бийликке келейин деп атат да. Эки момент. Бийликке алар чындыгында алар келе турган болсо, башка деле көп учурларда булар келе атышат да, сүйлөшүп, ар түрдүү суроолорго көтөрүп катышып келе атышат. Чек ара гана эмес. Экинчиден, алар бийликти каалаган болсо дагы, алардын акысы бар. Ал үчүн аларды камап куугунтуктогонго эч жол жок. Конституцияда да жол жок. А биздин эң ыйык документибиз Куран, Библия, эң жогорку ыйык документибиз, келишимибиз бул Конституция. Ошондо элдин документи, элдин үнү бузулуп атат. Ошондо сиз айтымыңыз боюнча негизи бийликти кандай десе, бийликти каалоо бул деген, бийликти каалоо бул кылмыш эмес. Кемпир-Абадда колдонот. Бийликти каалоо кылмыш эмес. Мен жакында тиги Нарматова айымдын дагы интервьюсун угуп калдым. Ал дагы жазыптыр. Бир жерде айткан интервьюларын чыгарышты. Ошол жерде айтыптыр, НПОлор чындыгында бийликке келиш үчүн, ушулар акыры бийликке келиш үчүн ушинтип жүрүшөт деп жазыптыр. Бул ушундай логика өтө сабатсыз жана туура эмес, кылмыштуу логика. Эгерде Кыргызстандын бул болуш керек, бийликке келүүнүн өзү кылмыш эмес, кааласа дагы кылмыш эмес. Эгерде азыркы түзүмдү бузуп, конституцияны бузуп, кандайдыр бир төңкөрүш жасайм же бир нерсе, ошол кылмыш болот. Же болбосо кандайдыр бир күч менен, зордук менен ушундай кылам десе, ошол кылмыш. Ал эми жөн эле ниети бар болсо, ар бир өлкөдө оппозиция бар. Оппозиция болбосо болбой калат. Организмде деле антителалар, иммунитет иштегенде ага каршы иштеп турат көп күчтөр. Ошону жеңүү менен гана болот. Ошол сыяктуу өлкөдө дагы оппозициябы, журналисттерби, активисттерби дайым эркин. Анткени кыргыз эли эркин да.
Илгертен бери эркин болгондуктан биз айырмаланып мына Борбор Азияда келатабыз. Бизди мисал катары айтып атышат. Эми ошонун баары тамчылап топтогондун баары чака менен бир күндө төгүбөгендиги баарыбыз үчүн өтө чоң шерменде болуп атат. Кантип мына массалык түрдө камаган деген жок эле да. Мисалы азыр 1-2, 3-4 камакта жүрөт, анын сотторуна барып атабыз. Адилет Балтабай, Жекшеналиевди, Ырысты бошотуп тургуда шүгүр домашний арестке. Бирок 1-2ден камачу да мында. Азыр болсо ушуга көндүрүп атат да. Мисалы 25 кишини бир камаса, деген булар өтө күчтүү турбайбы деп эл коркуп калсын, башкалар дагы коркуп калсын деп ошондой ниет менен дагы болуп атат да. Жөн эле ооз ачкан, жөн эле сын айткандын бардыгын камап коюп атат. Бул деген кайрадан айтам, Кыргызстандын ыйык документин, ыйык ишенимин бузуп атат. Эл кожоюн чындыгында эл. Ал бул кишилер бийликке кызматка келген. Элдин сервис дейт, кызматка келген булар. 4 жылга, 5 жылга ошол мандат менен. Анын ичинде толук монополия болуп, өзүнө өткөрүп, өзүн бийлик сезе албаш керек. Анткени алар бийлик эмес. Бийлик бул эл. Эл карап турат азыр. Мунун баарын кандай болот экен деп карап турат. Аягында эл дагы мындайды көп бузууларды жута бербейт. Бурулайым, Биз деген азыр Нарматованын сөзүн белгилеп кеттиңиз, ошо НПО бийликке келиш үчүн эле ушундай бир темаларды козгойт депчи. Азыр белгилүү болгондой, Оразайым Нарматованын Москва шаарынан кармалып кетти. Ошол жөнүндө комментарийиңиз кандай болот негизи? Мен көрүп билбептирмин, кечиресиз. Качан кармалып кетти? Жаңы эле. Эмне болуп кармалыптыр? Мен ошол белгисиз, ким тарабынан эмне үчүн кармалганы белгисиз. Бул деген ал кыздын тарапташтары жазып атат. Ошого кандай карайсыз? Мен анча баа бере албайм, анткени билбей калдым. Бул чындыгында азыр сизден угуп атам. Бирок жалпы эле айта турган болсок, ушундай типтеги депутаттар боюнча бул факт боюнча 2020-жылда шайлоого барганда Мекеним Кыргызстан деген кылмыштуу партия менен барган. Анан ал партиянын иши болбой калганда кийин жаңы шайлоо менен дагы кайра кириптир да. Демек бул ичиндеги ошол адамдар, кылмышка катышкан адамдар азыр бүгүнкү күндө кайрадан мисалы эшиктен айдап ийсең терезеден кирип алыптыр дегендей болуп атат да. Алар кирип алып эле өзүнүн саясатын жасап, мыйзамга, кыргыз элине каршы жасап атат ушундай демилгелерди. Булар деген бийлик каалап атыптыр деп любой эле сын айткан адамды конкурент көрүп атат да. Чынында конкурент болгонго ар бир жарандын акысы бар. Бул нормалдуу нерсе. Ал кылмыш эмес. Ошон үчүн ар түрдүү шылтоо менен булар агент, иноагент деген мыйзамдарды чыгарып, мындай оюндарды ойнобош керек да, анткени иностранный агент деп өзү болуп чыкпадыбы акыры ошондой өлкөнүн депутаты башка өлкөнүн мамлекеттин элчилигине арендага бир нерсени берүүгө, бул конфликт интересов деп эсептелет, бул бузуу деп эсептелет. Ошо өзү бузуп, демек ал жерде өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол өлкөнүн кызыкчылыгын түрткөнгө. Демек ошонун артынан биздин Кыргызстандын эркин жалпы маалымат каражаттарына шек келтирип, ушундай сөздөрдү сүйлөптүр. Бул өтө катуу, өтө начар, зээнди кейиткен учур болуп атат. Хорошо. Бурулайым, аякы суроо, ошону менен жыйынтыктайлы. Азаттык радиосу 2 айга жабылышы барына белгилүү. Бул фейк мыйзамы, фейкке каратуу мыйзамы иштей баштады. Анан ушул жаңылык чыккандан кийин Instagram страницада бар, Засадыра Жапарова деген баракчасында биз азаттыкты жаптык, эми Арча медиа менен кезекте Кактус турат деп жазыптыр. Ошого кандай оюңуз бар негизи? Уктум, азаттыкты өтө катуу зеним кейди. Анткени бул Кыргызстандын эң чоң символдору болуп келатпайбы? Азаттыктын, эркиндиктин, демократиянын символу. Кыргызстанда азаттык бул эң оболосу күчтүү уюм да. Анткени анан
кече түнү уктум, анан мен дагы кайрылуу, мен дагы кейинүү жаздым. Бул мындай деп ойлойм. Чынжыр болуп атат. Биринчи мына активисттерди камадыбы? 25 чакты. Артынан эле мына Ала Тоодой чоң СМИлерди жапкандыгы. Бул бизге кызматка келген адамдар өздөрүнө өздөрү начар иш кылышып, өздөрүнө каршы нерсе жасап атышат да. Мунун баары эл макул карай берет. Көп канчага чейин көрөбүз, канчага чейин ушунун баарын кайсыл чекке чейин жетет. Бирок бул кадимкидей демократиянын чегинен артка чегинип, канча жылга чегинип, бизди ошол диктаторлук өлкөгө алып барам деген ниетин көргөзүп атат. Биз Кыргызстандын эли көп жылдар бою күтүп чыдап келип, аягында жарылган Кыргызстандын эли. Бирок биз азыр мына 3 немеден өттүк, төңкөрүштөн, 3 революциядан. Бирок андай кылыштын зыяны өтө көп экендигин биз билдик. Мындай катаклизмдер эл үчүн начар. Канчалык мына институттарыбыз жабыркап, туруксуздук болуп, андай жолго жеткирбей, башкача жол менен өзүнүн, мисалы, элге болгон наразылыгын же башкача акылдуураак, мудрыйраак жол менен кылса болот эле. Бирок азыркысы мындай өтө одоно, олдоксон, неуклюжий, ушундай моменттер болуп атат. Бул бирок өтө катуу адамдарга, элди ойготконго, өздөрү сонун мындай флагты колго берип атат да элге. Мен ойлойм, ушул эң эркин болгон Клоп, Азаттык, кандайдыр бир деңгээлде Кактус, мына силердики Арча Медиа, дагы Политклиника дегенди көрүп келатабыз, эң сонун. Дагы жанагы неме, Баштан башта, Али Токтакуновдун каналдары, булар ушул бир нече пайда болду да, мен өтө сүйүнөм. Бул эркиндиктин мындай рупорлары, микрофондору. Анан азыр технологиянын убагында элдин оозун жаба албайт чындыгында. Эл ар жерден чыга берет. Бул жерден жапсаң ар жактан. Кудайга шүгүр. Азыр 21 кылымдабыз. Алар телевизорду официально жапса дагы, жана жыштыктарды алып Маданият министрлиги аркылуу кыла турган болсо дагы, азыр биз санарип эрасында жашап атабыз. Ошондуктан элдин үнүн уга албайт. Бирок зыян жери, жаап койсо, ушактар көбөйөт. Расмий маалымат жок, элдер кайсы жака так ишенишин билбей кыйналат. Ошондуктан өздөрүнө пайда болуш үчүн андай кадамга барбай токтотуш керек. Анткени 2010 жылдын кайсыл айлары эле эсимде жок. Мына апрелге чейинки окууларда Азаттыкты жапкан. Мен ошондо билем, ОБСнин алдына митингке чыгышып, Роза Тумбаева эжелер баары чыгышып, абдан жини келип, мындай тума булуттар өтө неме болгонда, сгущаться этип. Ошондон көп өтпөй эле 2000 апрель окуялары болгон. Демек, бул өздөрү азыр башына ушундай үйүп алып атат да бийлик. Бунун баары оңой жакшы бүтпөйт. Тарых кайталанып атат, бирок эчтекени үйрөнө элекпиз деген сөздү айтып атыптырсыз. Бирок бизде убакыт да чектелүү экен. Сизге чоң рахмат өзүңүздүн ошо жарандык активист катары позицияны билдиргениңизге. Өзүңүздү сактагыла, азыр ооручулар болуп атат. Рахмат сизге. Рахмат. Жакшы туруңуз. Бизде демократия болсун, эч ким өзүн мыйзам деп эсептеп албасын. Анткени эң жогорку мыйзам бул Конституция. Өчүрө берсеңиз болот. Биздин кийинки Нурайым, үндү анан үнүңүздү күгүз койсоңуз. Саламатсыздарбы? Угулуп жатабы? Да, угулуп атат. Биздин кийинки коноктун аты Нурайым Сыдыгалиева. Бул деген ошо 23-үндө кармалып азыр камакта отурган Али Шабдан жарандык активисттин жубайы. Саламатсыздарбы, Нурайым? Саламатсызбы. Кандай жүрөсүз? Эми кандай айтсам, күйөөм камакта отургандан кийин маанай деле болбойт экен. Азыр менин кызым жанымда,
Мен ойлойм, бул бизге көп эметпейт го деп, анткени деген нянясыз кетип калды. Кечиресиздер. Эмес турам. Да, жакшы эле. Биякта мындайлар болуп атса анан балага антип эметпей эле. Негизи баарыбыз билгендей эле 23-үндө сиздин үйүңүз дагы тинтүүгө алынып, сиздин жубайыңыз кармалып кетти. Бирок башында свидетель катары айыптоолору берилип, угулуп атабы? Жакшы эле. Ооба, бир аз кээде связь бузулуп калып атат, бирок угулуп жатат. Мен айтарым 23-үндө бир нече үйлөр тинтүүгө алынып, сиздин да үйүңүздө тинтүү жүргүзүлүп, жубайыңызды алып кетти, кармап кетти. Биринчи свидетель катары, андан кийин айыптоо берилип, азыр 2 ай камакта. Сиз ошол учурда каякта элеңиз, реакцияңыз кандай болду? Мен алып кетип аткан убакытта үйдө эмес болчумун, өзүм чыгып кеткем, айыл жака кетип калгам да. Андан кийин мен келгенче алар деген дароо ошол эмелерин, документтерин оформлять этип алып кетип калыптыр күйөөмдү. Андан кийин бияктан сураганда үйдөгүлөрдөн мен түшүнгөнүмө караганда, мен деген ага чейин ким үйдү ачты го, эшикти инип ачып берди го десем, бүгүн тактаганда бул жаңы маалыматты өзүмөчү ачпаптыр. Ошондо бул укук коргоо, мынтип койсом болот го, органдарынан келген адамдар деген өздөрү секирип кириштиптир ошондо. Эми деген мен муну далилдеп бере албайм, анткени деген камералар жок да биздин үйдөчү. Анткени деген мен билем, менин атым алдабайт, менин иним да алдабайт. Мен ачкан жокмун депчи, анткени деген баары эле чоң адам, анан кийин менин жакындарым болгондон кийин эмнеге мени алдайт турабы? Эмнеге ачтыңар деп, эмне деп түшүндүрүп берди деп бүгүн дагы бир жолу тактасам, ошентип айтып беришти да. Биз эшикке чыксак, корого чыксак, коронун ичинде туруптур. Эшик деген ачылып туруптур өзү деп. Ошондо деген булар үйгө киргенде мыйзамсыз болуп калып атпайбы? Андан кийин биякта дагы бир кызыктуу факт бар да. Биз деген убактылуу, кечиресиз. Биз деген убактылуу менин ата-энемдин үйүндө жайгашканбыз да, жашап жүрөбүз. Андан кийин бул деген расмий түрүндө эч жерде катталган эмес. Анан каяктан билип коюшту? Ошондон кийин биз артынан аңдып жүргөн турбайбы деп, ошондон билип калдык, мисалычы. Анан аңдып жүргөн жөнүндө сиз каяктан билдиңиз ошондо? Же мындай байкоо сезимдер элеби? Жок, бул үйгө келген өзү эле ошол факты деген кандайдыр айтсам, өзү эле көрсөтүп атат да, ошол аңдаганычы. Ооба. Анткени деген бул дарегин каяктан билет? Каяктан билип коюшту ушул жакта экенин? Анткени бул дареги менен ушул ата-энемде турат деп эч жерде бул каттоодон өткөн эмес да. Анткени деген укук коргоо органы деген менин түшүнгөнүмө караганда же кылмыш болуп аткан жерге барыш керек, же мисалы күйөө катары эле өтүп атса, анда деген повестка менен, ошол прописка менен келиш керек да. Туурабы? Же болбосо башка бир жанакы муниципалдык органдарда жерде фактическое место проживания деп дагы базадан суратобузбу, бирок аякта деле каттоодо жок болчу. Ошондуктан артынан аңдыган турбайбы деп түшүндүк биз. Нурайым, сиз деген бүгүн негизи кармалгандардын адамдардын катарында пресс-конференция бериптирсиз. Ошол жерде бир факттын айтыптырсыз да. Мен азыр декреттемин, 10 айлык кызым бар, 1 жашка чыга элек. Анан ошол фактыларды эске албай дагы камап кетти депчи. Бул Али деген жалгыз акча тапкан, үй бүлөнүн жалгыз акча тапкан адамы десе дагы ал фактыларды
карабай туруп эле 2 айга камап салган. Ал жөнүндө кандай оюңуз бар? Эми бул деген алдын ала сүйлөшүү планы боюнча эле болуп аткандай эле сезилет магачы. Анткени деген сот кандай өттү? Мага деген ошо уруксаат беришти сотко отурганга, бирок комментарий эчтеке суроо бергенге уруксаат берген жок да. Мен карап отурдум. Анан мен карап отуруп, мен көргөнүм боюнча деген тергөөчү ошол айыптоону айтып берди, ошол статьяларынчы. Анан кийин эле ким адвокатыбыз ошол бир эң негизги маанилүү кагазы жетпей жатканынан ошону талап кылса, булар деген таппай калып, ансын бул деген айыптоо токтому болуп калабы мен түшүнгөнүмө караганда. Анткени мен мисалы адвокат эмесмин, кээ бир нерселерди түшүнбөй калам да. Жөнөкөй эле адам катары мен деген жана юридикалык бүтсөм деле анчалык түшүнбөйм ал жактарын. Бирок ошол эң негизги кагаз экен. Анткени деген ал кагаз жок. Бул каралбайт экен да, эмне болгон уголовный дело ошонусун баарын. Анан кийин деген ошол тергөөчү деген сотко айтты, ушул ушундай статьялар менен кандай айтсам, айыптайбыз деп коелу, обвиняем деп. Подозревается деп айтып коелу. Андан кийин эле перерывдан кийин ошол токтому табылып калды. Мен эми жазып келишти болуш керек. Ошондон кийин эле сот деген укту, адвокат тарабынан укту, эмнелерди айткан. Адвокат баарын айтып берди. Эч далил жок. Бир да далил алып келбесин. Бир да далил жок. Булар деген анан кийин мындай болду да. Даярдоо деп сөзү менен даярдоо деп атканда, бирок кагаздын өзүндө жазалган деп. Ошондо келишпей калып атат да. Жазалган болсо анда далилдеш керек. Анда деген далилдеш керек. Же сүрөтү болуш керек, же видео болуш керек, же дагы бир башка аябай маанилүү мындай нерселер менен деген кандай айтсам, далилдеш. Анткени деген адамдын тагдыры чечилип атат да ошол жердечи. Негизи сиз ошол азыр 2 айга барып эле камалды СИЗО 1ге. Сизде эме берген обжалование ошо 2 айда обжалование чыккангачы ошону кайра азайтат дейсизби, балким үй камагына чыгарат жолдошуңузду? Азыр үй камагына же бошотууга болгондой ойлор барбы, же баары бир 2 ай отуруп чыгат деп ойлойсузбу? Мен ойлойм баары бир 2 ай отуруп чыгат деп. Анткени деген булар деген ошондой эле алдын ала ошондой статья тандашыптыр. Анткени деген бул статья деген өзү үй камагын кандай айтсам, оор кылмыш. Оор кылмыш камагы каралбайт. Камагына каралбайт экен да. Анан кийин атайын эле ошондой статьяны эле тандашкан болуш керек. Анткени деген ошол мүмкүнчүлүк жок болсун депчи. Анан 2 ай болсо дагы жакшы деп мен азыр мисалычы, мен азыр 2 ай болсо дагы жакшы деп ошондой позицияга келдим, айла жок. Анткени мен билбейм азыр 2 ай өткөндөн кийин дагы эмне дешет. Анан ошол эле 2 айдын ичинде эмне болуп кетет? Негизи могул 278 статья менен айыпталып атат. Негизи сиздин жолдошуңуз башка саясатчы активисттер ошол башаламандык кылганга негизи бир ойлору бар беле? Анткени бир 71 жаштагы да мындай апа камалып атат да, баары менен чогуучу. Анан ошолар төңкөрүш кылып, анан кандай десем, бийликти басып алуу ойлору негизи бар беле? Кандай ойлойсуз? Мен мисалы мен өзүмдүн жолдошума жооп бере алам да. Мен башка партиялаштарын дагы билем. Алар деген аябай достойный да. Кечиресиз, кыргыз сөздөрдү билбей калам, бирок аларда өтө принципиалдуу таза адамдар деп санайм да. Анткени деген биз деген ошондой эле
ошондой эле немелер менен өзүбүз дагы связь кармайбыз. Анан мен жолдошумдун деген бул жумушунан эле башы чыкпайт да. Жумушунан да башы чыкпайт, убакыты жок, андай дагы бирдемелерди кылып жиберип, бул деген мындай күлкүлүү да кээдечи ошондойлор даярдоого кылып жатыптыр деп. Анан кийин элдер да ишене берет. Бул деген эң оңой нерсе эмес, бул деген мыйзамсыз нерсе. Менин жолдошум деген мыйзамсыз эмелерге такыр барбайт. Бул өзү деле жашоо, ооба, жөнөкөй жашоодо деле мыйзам чегинде эле кыймылдайт да өзүчө. Анан кийин бул деген мисалы бийликке кол салуу деген бул мыйзамсыз, кээде мыйзамсыз болуп кетет да. Бул мындайга эч качан барбайт. Анткени деген бул именно мыйзамды коргоо деп өзү ошол темалар менен кызыгып, ошону аябай, кандай айтсам, ошол жактан билимге умтулган да, ошол мыйзам жөнүндө. Нурайым, сизге аякы суроо. Негизи азыр соц тармактан караса деле ошол Кемпир-Абад боюнча, анан азыр кармалган адамдар боюнча көп комментарийлер жазылып атат. Булар саясатчылар, ооба, булар камалыш керек болчу, булар бузукулар, анан байлардын адамдары дегенде атыштан акча алат депчи. Сизден сурайын дегем, Али Шабдан негизи эмне менен алектенет, кандай жумуш кылат? Ошо жолдошум деген жанакы таластыктарын баарын билет, ошо фасоль менен оокат кылышат. Мен жолдошум деген ошол эле таластын уулусу да, талас жактын Манас айылынын уулусу. Анан ошондой эле ошол эле фасоль менен оокат жасап, анан кийин жөнөкөй эле адамдарда болуп, жанакы стройкадагы отделочный жумуштарды жасап, ошо менен оокат жасап келет. Анан миллиондор шкафтын алдында катылган жок, долларлар жашыл. Андай болсо деген эми башкача такыр жашоо деле башкача болмок да. Ооба. Нурайым айым, рахмат сизге. Курчуй бериңиз. Бул оор убакыттарда өтөт, баарыбыз эле өтө токшойбуз. Көбүрөөк коркутса да биз курчтанат экенбиз, жинденет экенбиз. Сизге курчтанууну каалайм. Кызыңыз ден соолукта болсун. Өзүңүздү карагыла. Мындай нерв деген кайра кайтып келбейт экен бизге. Аны да сакташ керек. Ошондуктан сизге узун өмүр, ден соолук. Чың алгыла. Кийинки көрсөңүз болот. Балаңызда ыяп калыптыр. Жакшы барыңыз. Биздин кийинки коноктун аты Айсулуу Кудайбердиева. Бул дагы жарандык активист. Жакынкы учурда дагы өзү сот отурумунан чыгып, чек араны мыйзамсыз чектөө үчүн дагы айыпталган, Аны да белгилеп кетели. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык. Мен камерам жакшы көрүнүп атабы сизге? Ооба, жакшы эле. Үнүңүз да жакшы угулуп атат. Жакшы. Баштай берели. Айсулуу, кандайсыз өзүңүздүн негизи? Эми ушул жекшемби күндөр связь анча-мынча проблема болуп атпы? Телефонуңузду тегеректеп алсаңыз. Мындайбы? Негизи ушундай жакшы. Ушундайбы, горизонталь деп коет го. Азыр жакшы элеби? Мына. Ооба. Баштай берели анда. Мен кандаймын? Күндөн кийин бир аз баарыбыздын эле маанайыбыз анча эмес, анткени бир канча одоно бузуу болду. Аны деген байкап атабыз. Мыйзамдын одоно бузуулар болду.
Андан сырткары дагы Азаттыкка жанагы фейк маалымат карата информация боюнча Азаттыктын сайтын чектөө, анан бүгүн дагы бир журналистти кандай десем уруп кетүү, бул деген негизи эле сөз эркиндигине аябай чоң мындай коркунуч жаратат да. Ошон үчүн мени кандай десеңер, эми ушундай нерсе болуп аткандан кийин кандай жакшы болосуң эле? Сиз телефонду кайра алмаштырып аласызбы? Анткени бизде кичине да туура эмес болуп калды. Кийинки суроо. Сиздин дагы Инстаграмдагы стористен караганда эртең мененкиге чейин ошол соттун алдында тургансыз. Анан негизи эле ошол сот эртең мененкиге чейин иштейт деген бир укмуш Кыргызстан сценарийи кандай ой жаратат да? Демейде ровно 5-те жабылып калат, демейде тим эле түнкү саат 5-ке чейин иштеп атат да, кыдырата бир эмелерди жасапчы. Ошоңузга кандай оюңуз бар? Негизи эле мунун баары абсурд катары биз бааласак болот, анткени эртең менен бери мен ошол маалыматтарды алып турдум ар кандай адамдардан. Эмне болуп атат, кандай мыйзамдар бузулуп атат. Негизи эле жекшемби күнү бул мындай аябай жанагы черное воскресенье деп коебуз орусчачы, ошону биз байкап кеттик да, анткени ушул жанагы жарандык активисттердин, укук коргоочулардын үйүнө жанагы граждандык кийимдер менен кирип алуу, бул деген кандайдыр неприкосновенность частной собственности деген нерсе бар. Биз ошону унутпайлы. Анан дагы кандай мыйзам мындай бузуулар болду, көп элечи бирөөлөрдүн адвокаттарын киргизбей койгон, анан кандайдыр бир токтомдорду бербей койгон, көрсөтпөй койгон. Ушулса мындай укук коргоочулар менен сүйлөшүп көрсөңөр, алар деген айтат да, негизи эле көп эле бир мыйзам бузуулар болду деп. Анан ушул сотто негизи эле кармалган адамдардын ичинде эмне ой мындай жаратат да, анын ичинде эч ошол Кемпир-Абадды коргоо комитетине мындай тиешелүү адамдар эмес, мындай тиешеси жок адамдар дагы камалды да. Анын ичинде өкүнүчтүү, бирок бир жалгыз бой ата бар, Нурлан Асанбаев деген. Анын жалгыз кызы калды, 10 жашар. Ал деген эч ушул Кемпир-Абад коргоо комитетине тиешеси жок. Ал деген Равшан Жээнбековдун мындай строители болуп эсептелет да, ал үйүнө ремонт кылат, ошол үчүн эле аны за компанию деп коебу, чогуу эле отургузуп ал деген ойдобу, билбейм. Бул деген негизи эле туура эмес да, бул аябай чоң бир мындай одуну бузуу деп эсептей алам. Ошондо калап кеткени бул кандайча, ошондо досу деген жанакы кафеде чогуу болду беле, же жөн эле жанында жүргөн үчүн эле камалып кетти? Ошол түшүнүксүз болуп атат да. Ал күнү ал эч ошол Кемпир-Абад комитетине тиешеси жок адам. Ал деген ошол үйлөрүн ремонт кылат. Ал ошондой эле да, негизи адамчы. Ал жардамчысы деле эмес. Ал кей кезде ошол Равшан менен кофе ичип же кандайдыр бир тамак мындай сүйлөшүп, ошондой эле бир мамилелер бар болушу мүмкүн. Бирок ал деген ошол Кемпир-Абадка Кемпир-Абад боюнча комитетине эч тиешеси жок адам. Анын азыр кызы жалгыз калды, апасы ооруп, ал деген 90го келип калган бир апасы бар. Ал деле аябай катуу оору менен ооруп больницада. Ошон үчүн ушуну деген негизи эле азыр соттор ушуну өзүнүн мындай эске алыш керек да, ушундай нерселерди. Анан негизи эле биздин тарыхыбызда мындай прецедент эч болгон эмес. Ушунча аял затты
камоо укук коргоочуларды Рита Карасартова, Клара Сурамкулова, алар деген мындай жанакы несовершеннолетний деп коет го орусчасынчы, жашы жетпеген балдары калды. Бул деле негизи туура эмес, аны сот эске алышы керек, мындай нерселер болбошу керек. Андан сырткары Асия же ал дагы уже 70 жашка келип калган чоң эне десек болот. Чоң эне, бул деле эч жанагы адамгерчиликтин бир мындай фильтрине эч так келбейт да. Муну деген мындай бир кандайдыр мыйзамдуу бир чечим болушу керек. Негизи ошо укук коргоо органдары, балким бул бийлик тарабынан келген бир приказ деп койсо болот, ушунчалыкка чейин барып атса, улгайган адамдарды, жашы жете элек балдары бар энелерди, жалгыз үй бүлөсүн баккан, акча тапкан аталарды да отургузуп атса, бул ошондо бийликтин кандай көрсөткүчү? Булар коркуп атабы же балким жөн эле оозду жабыштын эмесиби же балким жөн өч алып атабы? Мындай өч алуу деп эсептесек болот, бирок деген эң башкы нерсе бул бир нерсени мындай алар сыр катары калтыргысы келип атат да, бир нерсени жашыргысы келип атат. Бул адамдар жанагы Кемпир абадты коргоо комитетиндеги адамдар, булар активдүү жарандык коомдун өкүлдөрү, саясатчылар, укук коргоочулар, алар деген активдүү социалдык тармактарда өз пикирин айтып кеткен. Алар деген күндө бир кандайдыр материалдарды чыгарып, өздөрү боюнча жолугушуп, мындай жолугуу деле бул негизи эле кайсы замандан бул деген мыйзамсыз бир нерсе болуп эсептелип келип атат, айтыңызчы. Бул негизи эле мыйзамдуу эле нерсе. Ар бир адам өзүнүн 32 Конституциянын 32 бир нерсине карата ар бир адам өз оюна, өз сөз пикирине укуктуу. Булар деген өз пикирин ошондой эле айтып келаткан. Социалдык тармактарда, ар кандай конференцияда тиги өзгөнгө барып курултай өткөзүп келди. Бул деле мыйзамдуу иш, анткени Кыргыз Республикасынын конституциясына жараша 39 беренеси бул жанакы Эркиндик чогулуштарга укуктуу да, негизи эле чогулуштарга укуктуу. Бул деген эч кандай мыйзамсыз нерсе деп эсептелбеш керек да. Негизи могул курултай жөнүндө айтып кетпедиңизби? Өзгөндө болгон. Ошол жерде талаптардын эң негизгиси бул деген 36, 39, анан 42 протоколдордун мындай ачык айкын сүйлөшүлүшү, ачыкталышы болгон. Анан ошол протоколдор негизи башынан эле ачылып, мындай адамдардын арасында дискурс болуп талкуу болсо, ушундайлар болмокпу, ушунчалык массалык кармоолор? Менимче болбойт болчу. Эмнеге? Анткени бийлик деген негизи эле жашырып атпайбы? Бул протоколдорду ачыкталбаган үчүн ушул комитетке кирген адамдар кечке талап кылып атты. Мүмкүн момундай, мүмкүн тигиндей, мүмкүн булар деген бир нерседен коркуп атат деп өзүнүн пикирлерин мындай көбөйтө баштады. Бул эмне мындай жаратат? Бул жанагы информационный вакуум деп коет орусчасы, кыргызчасын билбейт экен. Бирок информация жок болууда болду да, ошол азыр деле негизи эле протоколдор ачыкталган эмес да. Анан ошон үчүн эле ушундай информация жок болгон үчүн алар өз пикирин мындай көбөйтө баштады да, ар кандай версияларын бере баштады. Бул негизи эле жаман нерсе эмес. Бул деген мындай жанагы бийлик деген диалог куруш керек да. Диалог куруш керек, сураш керек. Силер ойлоруңар кандай депчи? Биздин оюбуз мындай. Мейли азыр болбосун, азыр жанагы соглашение азыр
аны деген кол койбой эле койсун, бирок деген бир аз кичине диалогко баралы, анан деген ушул кандайдыр бир референдум керек болобу же кандайдыр бир дагы талкуулар болобу, ошондон кийин эле бир кандайдыр келишимге келсек, менимче бул мындай туура чечим болмок деп ойлойм да. Азыр болсо мындай кадамдар негизи эле ушул саясий кырдаалды аябай курчутуп атат. Негизи кайталай бериңиз. Айта бериңиз. Негизи эле ошол протоколдор неге ачыкталбай атат? Бул негиз бир суроо да. Анткени азыр деген ушул адамдар түшүнүш керек да, эгерде ушундай массалык репрессиялар болуп атса, саясий репрессиялар болуп атса, анда бийлик бир нерсе жашырып атат. Анда алардын бир сыры бар. Анда эмнеге бизге ачыктабайт? Эмнеге ушул кандайдыр мыйзамсыз иштерге барып атат депчи? Анан мыйзамсыз деген нерсе, бул деген жанакы делимитация, демаркация комиссия деген бул жанакы кандайдыр десем, жер алмашууга барбашы керек да. Алар деген тек гана бир жанакы чек-араны чек-араны укуктуу. Башка нерселерге, жер алмашуу эмеспи, башка нерселерге алар укуктуу эмес. Бул деген жанакы эл аралык бир соглашенияларга эч туура келбейт. Муну деген эске алып коюш керек да. Муну деген эл мындай түшүнбөй, ошолорго ишенип атат. Бул туура эмес. Биз деген укуктуу бир мыйзам түрүндө баарын жасаш керекпиз. Биз деген негизи мыйзам үстөмдүүлүгү бул эң башкы бир нерсе болуш керек да. Биз укуктуу бир Кыргызстанда жашагыбыз келет. Менимче ар бир жаран ошондой ойдо деп ойлойм да, негизи элечи. Ошон үчүн мындай нерселерге мындай барбаш керек да бийлик. Айсулуу дагы бир суроо берейин дедим эле. Биз негизи биринчи күнү эле баарыбыз таң калып, ошол 24 адам кармалды деп болду, ушу менен токтолот десек, бүгүн дагы Адылов, Мамбетжунус Адылов жана азыркы кабарларга караганда Орозайым Нарматова Москвада кармалып кетти. Ошого оюңуз кандай негизи? Дагы кармалуулар болобу? Бул качан токтойт же ушинтип эле кете беребизби Кемпир-Абаддын маселесин бүтмөйүнчө? Менимче баягы эле нерсе айтканым келген, бул жанакы ошол активдүү саясий социалдык тармактарда активдүү болгон жарандарды ошол протоколдор ачыкталсын деген жарандар азыр кармалууда да. Анткени бул нерсе эмнени жаратат? Бул деген жанакы бийлик сыры бар деген нерсени жаратат да. Орозайым Нарматова эми ал деле аябай активдүү бир жаран. Ал күндө жанакы түз эфирге чыгып өзүнүн пикирин айтып, Кемпир-Абад боюнча бийликти сындап, бийликти сындоо бул деген эч мыйзамсыз нерсе эмес. Муну деген мен деле жасай алам, сиз деле жасай аласыз. Бирок ошондой кадамдарга барбаш керек да, негизи бийликчи. Анан башка адамдардан айтып Так. Биздин коногубуз токтоп калды окшойт. Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Биздин коногубуз токтоп калды. Анда мен угулуп атабы? Жакшы эле. Ооба. Бир аз убакытка токтоп калдыңыз. Биз анда аякы суроону берели да, анан ушу менен жыйынтыктайлы. Бүгүн сиз деген ошол кармалгандардын пресс-конференциясында да сүйлөп жүрсүз. Ошол жерде Кемпир-Абадды коргоо комитети ишин улантат деген сөздөр айтылды. Ошол жөнүндө кененирээк айтып кетесизби? Негизи эле бул Кемпир-Абад коргоо комитети уланат. Биз бул чечимге келдик, анткени биз түшүнүп атабыз, бул деген жанакы элдин талабы деп ойлойбуз да, негизи элечи. Бир адамдар билбейт, бул эмне кандай маселе болуп атат. Биз муну азыр бир канча киши менен изилдеп, ошол
кылып аткан ишин биз кайра уланта беребиз да, бир кандайдыр кадамдар менен. Курултай болобу, курултай жок митингдер болобу, бирок биз бул иш аракеттерин улантууга аракет кылабыз. Анткени биз түшүнүп атабыз, бул информациялык вакуум дагы эле бар. Дагы эле ушул протоколдор ачыктала элек. Эмнеге биз мындай оозубузду жабып кайра отуруп калышыбыз керек да. Негизги бир биздин иш аракеттерибиз болот, ушул комитеттин иш аракеттерин улантуу. Ошондо сиз деген бийлик биздин оозубузду жаба албайт деген бир эме менен айтып аткан турбайсызбы? Коркпой элесизби? Сизди да камап кетет деген ой жокпу? Эми кандайдыр десем, негизи эле бийлик баарын камай албайт. Бизди камаса башкалар талап кылат. Биз деген негизи эле өзүңүз айтып кеткендей, эркин элдин эркин жүрөктөрүн эч ким тыя албайт. Буга деген тарых бизге айтып берет мунун баарын. Ошон үчүн Кемпир Абад үчүн биз бекем турабыз. Кемпир Абад жери, ошол жактагы жер, бул биздин жер. Ошон үчүн ар кандай мыйзамсыз иштер болбошу керек. Хорошо, анда рахмат сизге Айсул айым, баарын айтып берген үчүн. Сизге ден соолук, курчтаналы. Ишиңизди улантсаңыз биз дагы коштоп беребиз. Жакшы калыңыз. Рахмат сизге. Жакшы калгыла. Түз эфирде Арча медиа болду. Бүгүнкү талкуу деген ошол кармалгандардын туугандары жана саясаттануу бурул Усманали менен сүйлөштүк. Кемпир Абадтын маселеси боюнча, кармалуулар боюнча. Эфирде мен Касиет Мамырбай болдум. Рахмат.